Бишкектин четиндеги Селекса айылында Асель аттуу келинди мурдагы жолдошу кыйноого алып, кулактары мурдун кескилеп салган. Үрөө учурган окуя сентябрдын 19-унда болгон. Андан бери жабырлануучу ооруканада жатат. Анын учурдагы абалы, алдыдагы операциялары жана кылмыш иши боюнча Асель айымдын апасы менен агасы Кактус KG'ге буларды айтып берди. Аселдин азыркы абалы турукташып калды. Жалпысынан алгандачы, анан кийин күнүгө эле келип мен жанында болуп атам. Буга чейин Асель өзүнүн жүзүн көргөн эмес да. Кечээ өзүнүн жүзүн көрүп, азыркы абалда ошо эме болуп атат да. Өзү ушундай болдум деген осознание келип, жаман болуп атат өзүн көрүп алыпчы. Өзүн көзгөдөн көрүп калды да, баягы жок да, эч нерсеси жок да. Ошону көрүп азыр жаман болуп атат. Ошо состояниясы кечке чейин жанында болуп атам, психологдор иштеп атат. Мен да колумдан келишинче жубатып атам. Балдар мектепке барып атат деп балдарын карап, анан кийин кечке чейин өзүм ушул жакта болуп атам. Жүзүн көргөнгө чейин бул абалы баягы дарынын күчү менен болуп аткан да, успокоительный дарылар менен, капельница менен, дарынын күчү менен турганда ой деп баягы өзүнө келе элек болчу, өзүнүн жүзүн көрө элек болчу да, баягы аман калдым деген неме менен көп осознание келе элек болчу да. Анан кечээ жүзүн көрүп алып, ошо азыр жаман болуп атат кызым. Айтып атам, ошо айтып атам, эми баягы сөөгү аман да. Башкысы баягы баш сөөк аман, жаак сөөк аман. Кийин баягы кесилип койгон этин баягы бизде күчтүү врачтар бар да. Мисалы үчүн Тукешев келип кетти, өзү карап кетти, Султан Тукешев. Карап анан кийин биздин ошо кылып жүргөн операциябыз деп анан айтып, көп нерселерди айтып, ошо кызымды жубатып кетти. Бизге ошол неме болуп атат да, аябай мотивация берип атат. Кийинки немесине поэтапно болот да операциясы. Эми 1 жыл болот дейт, кээде 1 жылдан ашык да болуп кетет дейт. Азыркы эми Аселди аркы жумада чыгарабыз деп атышат. Бирок эми баары перевязка алып келип турабыз. Дарыларын ичип атат. Анан кийин 2 ай болобу дейт, 3 ай болобу дейт. Өзүнүн баягы жараларынын баягы тигилген жерлерин баягы тартылып кетпей, анан жумшак болуп калыш керек экен да, ошонусун карап атышат азыр врачтарчы. Анан аларда толук айта албайбыз дейт, 2 айдан кийин болобу, 3 айдан кийин болобу, экинчи операциясы. Андан кийин дагы ошо 1 жылдын аралыгында или ашып кетеби, аны дагы точный прогноз бере алышпайт экен да. Баягы кандай айыгып кетишине жараша болот экен. Азыркы убакта эң аз боор ачканбыз. Азыркы убакта тилекке каршы полный сумма чогулбай жатат. Не дегенде $45.000 дешкен түрктөгү врачтар. Тилекке каршы анын жартысы эле чогулуп калды азыркы убакка. Эми биз ойлонуп атабыз, биякта өзүбүздүн врачтар деле колубуздан келет деп атат. Буюрса ошо понедельник консилиум болот. Ошол жактан чечебиз го. Операция поэтапно болот да, алчы. Азыр ошол эки хрящтардын бүт кожанын астында катылган да. Андан кийин аны акырын алып чыгып, кайта ордуна чогултушат да, бүт барынча реконструкция кылышат да. Андан кийин постепенно уже 2-3 операциядан кийин анан последний пластический операция болот да. И аны бесплатно кылабыз деп ачкан да, түрк дарыгерлерчи. Ага чейин реконструкциясы платный деп аткан да. Эми бүт барын азыр каражат чечеткен да. Каражат чогулбай калса айка Турцияга кетире албай калат экенбиз да. Жогорку кеңешке бардык, 9-октябрда бардык. Балам болуп, сиңим болуп барып, аякта баягы негизинен аялдардын гендердик тең укуктуулугу жөнүндө сөз болду. Анан аякты жыйынды уюштурган Динара Ашимова, Мажитова Шарапат Канеже болду, ошо жыйынды уюштурган. Анан бардык жерден өкүлдөр келишти. Аны баягы дагы көрөсүңөр да, семейге чыгат да. Анан баягы биз кайрылуу жасайбыз деди Садыр Нуркожоевичке. Квота бөлүп берүү жөнүндө, жардам бөлүп берүү жөнүндө арыз менен кайрылабыз деди да, бирок ал маселе да азыр чечиле элек. Жок, аны билип эле биз билип, ошого аракет кылганбыз да. Аракет кылып бир нече жолу арыздар менен кайрылганбыз. Өзүбүз да үйүнө барып, ал күйөө бала менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Биз жөн эле отуруп калган эмеспиз. Бул окуя негизи 15 жыл эле мурун башталган. 15 жыл мурундан бери биз алышып келатабыз да, колубуздан келишинче законду аттабай, закон түрүндө биз ал күйөө бала тарапка эч кандай мындай
кол көтөрүү болгон эмес. Биз жактанчы биз закон түрүндө чечели деп ушул жакка чейин келип атпайбызбы? Закон түрүндө чечели десек, ал ага жетпей эле ушу кылгылыкты кылып атпайбы ушундай? Күрөшүп келгенбиз биз. Аны жөн эле койгон эмеспиз. Анан кийин бул деген аркасынан аңдып жүрүп элечи, ушундай аңдып жүрүп эле ушул ишти жасап койду да. Биз кайтарканбыз, кызыбызды кайтарып эле жүргөнбүз. Сиңдимди кайтарып, жанына барып жашап, колунан жетелеп, жумушуна алып барып келип жүрчү да. Анан мындан ал баламдын Италияда болгонуна байланыштуу бул ушул ишти кылды да. Болушар ишти эч кимиси жокту. Биз деген эми аял кишибиз да. Сиңдим деле аял киши. Байкеси жок болуп калгандан пайдаланып кетти го деп ойлойм. Болгон, сабоолор болгон. Ал жөнүндө дагы мындан 15 жыл мурун Токмок шаардык милициясында арыз менен кайрылганбыз. Аякта следовательдер иштеген, иши сотко өткөн, бирок ошол сотко өткөн ишин бул кандайдыр бир себептер менен өзү жапкан да. Өзү жаап койгон да. Ал кандайдыр кайсы жол менен жапканын билбейм да. Мен өзүм арыз менен кайрылгам 15 жыл мурун эле башталган болчу. Андан кийин эле ошо зордук зомбулук болуп жүргөндө биз алышып эле келдик, бирок биздин күчүбүз жеткен жок да. Бир нерсени да айтып келгим кетет. Биякта эки жолу факт зордукта болгон болчу да. Ошо экинчи жолу зордуктаганда сот болуп атканда ушу карындашыма анын адвокаты, Зөкүрдүн адвокаты посредник болуп чыгыптыр да. 200 000 сом карындашыма предлагать этишкен да. Болгон. Мен ошо кезде айткан болчумун карындашымачы, бизге акча кереги жок. Бизге справедливость керек депчи. Аны ошо 200 000 сомду карындашым алган эмес. Анын биякта подозрение кетип атат да. Ошо акчаны булар сотко берип койгон депчи. Ошондой подозрение кетип атат биздечи. Эмне үчүн 2 жолу зордуктаган кишини эркинге чыгарып коюп атат да. Негизи по закону кармаш керек болчу да, минимум 5 жылгачы. Ошол 200 000 сомду булар сотко эле берип койгон. Ушундай болуп атат да подозрениечи. Потому что жөн эле чыгарып койбойт болчу анычы. Ошол кезде мен кызымдын жанында болчумун да. Ошо адвокаты аты жөнүн такташ керек болуп атат. Чачы кыркылган, мындай бою жапыс эле келин болчу. Кызыма келип, ала бербейсиңби, тил акчасын ала бербейсиңби деп айтты да. Анан кийин мен айттым, кызым алба. Алба, биз аягына чейин жетишибиз керек бул иштин деп айткан болчумун. Ага мен өзүм күбөмүн да. Анан албай койгон, кызым албай койгон. Ал биринчи факт боюнча, ал биринчи жолу изнасилование кылганда алар келип алдап кетишкен да карындашымдычы. Карындашым айткан болчу, мейли встречный жазып берейин. Бирок сен мага балдардан отказной жаз депчи. Анан менин жаныма жолобо деген болчу да. Макул жазабыз деп коюп, апасы да келип үйгө. Карындашыма чөгүлөп кечирим сурап, встречный жазып кой деп давление болгон болчу да, моральное давление. Анан ошондуктан карындашым биринчи жолу встречный жазып койгон болчу. Мейли, булар деле адам да, балдарым атасы отказной жазып берем деп атат деп алданып калган болчу да. Экинчисинде уже биз айтканбыз, бул иттерге ишенбей эле коюш керек экен. Акчасы да кереги жок бизге, до конца барган. Мыйзамдуу түрдө биз ушуну чечелик депчи. 2 жолу зордуктады, бул камалат деп эле 100% отурганбыз да. Биз ишенип атканбыз да. Камалат деп эле ишенип атканбыз да. Көрсө булар деген башкача бир кандай адамдар билбейм. Булар деген законду аттап башкача иш кылышат экен да. А биз законго ишенип отурабыз да, ушул акыбалга жетип калдык. Ошондой анан муга чейин да айтып кетпедим элем. Ушундай зөөкүрлөргө, насильниктерге өкмөт адвокат бөлүп берет экен. Карындашым туура жүрөт, законду аттабайт, магазин иштетет, патент, налог бүт барын вовремя төлөйт. Ушундай адамдарга адвокат бөлүп бербейт экен да, өкмөтчү. Бул абсурд. Бул билбейм, бул кандай үчүн сол. Акылга сыйбаган иш болуп кетти да, биякта такыр. Акылга сыйбаган иш болуп кетти. Биз деген ишенебиз да. Өкмөт десе өкмөт башында ажообуз турат, Садыр Нуркожоевич. Өкмөт десе биз Ташиевди көрөбүз. Андан кийин өкмөт башында баягы законду кабыл алган депутаттарды көрөбүз да. Анан биз ишенип аттык да. Кантип эле биз деген, мен Кыргызстандын жараны болом, балдарым 3 балам тең Кыргызстандын жараны болот. Биз
ошо законго ишендик да, мыйзам катуу, бизде мыйзам иштейт деп ишенип отурдук да, акырына чейин ишенип отурдук. Анан мыйзамды аттап кеткендер эле болот экен, ошентипчи. Ошо пробация колдонгон судьяны жоопко тартыш керек обязательно. Кыялбек Токтомаматов белеби? Кыялбек Токтомаматов. Кыялбек Токтомаматов. Алар деген жөн гана жумуштан чыгып кетпей, ошол 3 судья сот жообуна тартылышын мен талап кылам. Сот жообуна тартылыш керек. Анткени мындай судьялар биздин мына балдарыбыздын, биздин жарандардын тагдырдарын чечип атпайбы? Анан кийин туура эмес чечим чыгарган судьяларга бул катуу жаза колдонушу керек негизичи. Булар деген өздөрү законду бузуп атышат, закондун башында турупчу, катуу талап колдонушу керек. Булар деген патентинен жанакы эмне эле документинен айрылыш керек да, мындан нары лицензиясынан айрылыш керек. Мындан нары бул сот болуп иштебеш керек да, мындай иште алып барбаш керек, мындай сот болуп иштебеши керек. Биз ошону талап кылабыз. Кат жүзүндө да кайрылган, Зулушевка кайрылган, ген прокуроргочу, Ташиевке да кайрылган, өкүлүнө жолугуп келдик. Ташиевдин өкүлүнө жолугуп келди. Ошол эле күнү кабыл алынганбыз. Анан кийин айтып келдим, иште болгон көйгөйүнүн баарын айтып, илапты айтып түшүндүрүп келдим да. Садыр Нуркожоевичке жетти бул иш, жетти. Анткени биз ак үйгө да бардык, андан мурун арыз таштагам, жетти. Садыр Нуркожоевич бул ишти жерге калтырбайт. Анткени бул деген аябай резонанстуу иш болуп атпайбы? Мындай үрөй учурган окуя мындай болуп көрүлбөгөн мурун Кыргызстанда такыр болбогон да. Садыр Нуркожоевичке мен ишенем. Бул ишти айына чейин алып барат. Анан кийин ошо кызымдын окуясына болгон иштер, болгон закондор кайра түзөтүлүп, кайра кабыл алынган жатат да. Жок. Ал тараптан эч кимсе келген жок. Эч кимсе кечирим сурап да келген жок, чалып да коюшкан жок. Алар жок, эч кимиси жок. Биз алардын адресин билебиз да, даректерин берип атабыз журналисттерге. Журналисттер барса, үйү жабык экен дейт, качып кетишиптир дейт, жок дейт. Телефон номерлерин да өзгөртүп салышыптыр. Бизде бар да алардын телефон номерлери. Ошо үйдөн жок, жымжырт. Жок дегенде ошол апасы ошо келип бизгечи, айланайын кызым Асель ушундай болуп калыптыр деп, биз тараптан кандай жардам болот деп, ошо морально бир сөз менен кечирим сурап койсо, биз эмне айбан эмеспиз да. Бизде эле ошо сүйлөшмөкпүз. Ал тараптан эч кандай жылыш болгон жок. Эч кандай даже кечирип кой деген сөз болгон жок. Ооба, Кусада болуп атышат, бирок балдарын алып келип көргөзүп кеттик. Аселдин үстүнө кирсе 2 жолу көргөзүп кеттик. Мына балдарын жакшы, курсактары ток, кийимдери бүтүн, мен карап атам депчи. Анан балдары эметип, баягы психологдор иштеп атышат азыр. Психиатрлар иштеп атышат, жакшы иштеп атышат да. Анан алып барып, психологдор менен иштетип кайра үйгө ташып атабыз. Анан жакшы, тиги кичинекей баласы 4 күн сүйлөбөй койгон мурунчу. Анан ошо 4 күндөн кийин өзүнүн кичинекей мышыгы бар. Ошо мышыгы менен ойноп, сүйлөп, ошо психологдор да иштешип азыр сүйлөп, азыр жакшынакай мектепке барып калды, окуп атат. Улуу баласы менен дагы эле иштешип атышат. Психологдор иштешип атышат. Ал деле мектепке барып атат. Өздөрүнө келип атат эми акырындап балдар. Эми Асель кызым үйгө чыгып калса, андан да жакшы болот деген үмүт тилегибиз бар. Иштешет ооба. Асель кызыма да келип атышат, ошо психологдор, психиатрлар келип атышат. Анткени азыр абалы деле жакшы эмес да. Андайды көтөрүш оор го дейм. Кошумча айта кетет элем бияка. Биринчиден биздин врачтарга, хирургдарга, ушул Молдалиев дейт, Ерслан Байкебизге аябай чоң рахмат айтат элек. Степанюк Игорь, Токтомбаев Медер, Келдибеков Руслан, ушундай биздин хирургдар бар экен, жакшы. Ушуларга чоң рахмат айтып кетет элек. Ушу жалпак сөз менен айтканда, биздин карындашыбызды тиги дүйнөнөн эле чыгарып алышты да. 8,5 саат операция, бул эмне деген операция? Аябай кыйын операция да. Алар ар бир нервди, ар бир сосудтарын тигип кайта эметип чыгышты да. Ушу биздин хирургдарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Анестезиолог Шабданова Жазгүлгө чоң рахмат. Абдан жакшы эжеке экен. Ошо анестезиолог ошо башында турат да. Бар уйкусун баягы текшерипчи. Жалпы кыргыз элибизге чоң рахмат, ушундай поддержка кылышты. 1 сом 2 сом болсо дагы жөнөтүшүп
ошо ыраазыбыз. Чоң рахмат ушуктургуз элибизге. Биякта негизи ошо эл, жөнөкөй эле элдер аябай коргойт экен да, колдойт экен да биздичи. Көчөдөн таанып калып эле кызыңыз жакшы болуп кетсин деп элечи. Бир кичинекей кыз келди, жана Умай дегенчи кичинекей эле кыз келди. Бири айранын көтөрүп алыптыр, мындай кефирин көтөрүп алыптыр. Анан кийин эжекеге барып жолугайынчы деп келип, больницага келип, жолугуп, жанында отуруп, анан кийин кечинде ким жатат Асель эженин жанында, мен деле карап бере алам деп кичинекей кыз келип ушу келип кетти да, аябай ыраазымын. Элдер эле морально колдоп атышат да. Ыраазымын ушу элге, жалпы кыргыз элине ыраазымын. Орус дебей, өзбек дебей, дуңган дебей баары тең ушу колдоп атышты да бизди. Чоң ыраазымын, элиме чоң ыраазымын. Булар да колдоо көрсөтүп атышат. Эрасланга аябай чоң рахматымды айтам. Эраслан Молдалиевкечи, ушунчалык жакшы врач, лечащий врачы кызымдынчы күнүгө келип, ал да өзүнчө психолог экен, кызымдын демин, духун көтөрүп коюп атат. Аябай жакшы бизге дем күч берип атат да. Аркабызда кантат пайда болгондой эле биз ишенип атабыз өзүбүздүн врачтарга. Биз деген ошо күч органдарына ишенип отурдук да, күч органдарына ишенип отурдук да, судьяларга ишенип отурдук да. Бизде деген закон иштейт. Бизде деген закон кыйын, муну камап коет десек эле ошо сот залынан эле жиберип атпайбы. Мен ошондо болгом, 5 эле мүнөт болгон соту деген, 5 эле мүнөт болгон. Даже иш кабинетинде болгон, тети сот залына чыккан эмес да. Ошол жактан чечип туруп эле 5 мүнөттө жабык сот кылып туруп, даже мен киргизген эмес. Мен эшиктин алдында күтүп турсам, кызым боздогон боюнча чыкты. Эми бул мени өлтүрөт депчи, бирок кайтарып жүрүп, бирок кызымды алдырып койдук да, кайтара албай калдык. Бул деген бүт ушу 6 күн аңдыптыр кызым аркасынанчы, 6 күн. 6 күн аңдып, анан ошол моментти таптыр да. Үйүнө кирүүгөчү. Эми кызымдын аман калганына деле Кудайга шүгүр деп ошого каниет кылып отурабыз азыр. Врачтардын жардамы менен эми өңү, мурду, кулактары өз ордуна келсе, аны кулагын, эки кулагын ар жагына теринин астына тигип коюшкан. Жана хрящтарын алыпчы, кемирчектерин алып. Мурдун болсо чекесине тигип коюшкан, кемирчектерин алыпчы. Ошо приживаться кылып жакшы болуп кетти, Кудай буюрса. Ошо врачтардын жардамы менен кайра ордуна келип, бары балдарынын маңдайына кайтып келет деп тилек кылып отурабыз, үмүт кылып отурабыз.